Mekke менен Медина бүткүл мусулмандардын үйү дешет. Бирок чын эле ошондойбу? Исламда адам өмүрү Каабадан да ыйык деп айтылат. Бир мусулмандын каны адилетсиз төгүлүшү эң оор күнөөлөрдүн бири катары каралат. Ошол эле учурда Мекке менен Медина бардык мусулмандардын эң ыйык жерлери деп жарыяланат. Бирок суроо жаралат. Эгер Мекке менен Медина чында беле бүткүл мусулмандардын үйү болгон болсо, анда эмне үчүн согуштан, куугунтуктан, ачарчылыктан качкан мусулмандар ал жакка барып баш калкалай алышпайт? Эмне үчүн алардын тагдырын Аллахтын буйругу эмес, мамлекеттик саясат чечет? Эгер Аллах момундарын коркойт, жакшы көрөт, жардам берет десек, анда Сирияда, Йеменде, Палестинада, Суданда жана башка жерлерде азап тарткан мусулмандардын абалы эмнени көрсөтүп турат? Дайыма эле бир жооп айтылат. Бул саясат, бул адамдардын күнөөсү, бул сыноо. Бирок ошондо дагы суроо өзгөрбөйт. Эмне үчүн Аллахтын буйругунан адамдын буйругу күчтүү болуп көрүнөт? Эмне үчүн Аллахтын мээрими менен коргоосу чек ара, виза жана мамлекеттик чечимдердин алдында жөн эле токтоп калат? Эгер миллиарддаган мусулмандардын эң ыйык шаарлары алардын өзүнө да толук ачык болбосо, анда бүткүл мусулмандардын үйү деген сөз юридикалык жана практикалык чындык эмес, жөн гана символдук ураан болуп калбайбы? Бул жерде кеп мусулмандарды жек көрүүдө эмес, кеп диний ураандар менен реалдуу турмуштун ортосундагы айырмачылыкта. Эгер бир мусулмандын өмүрү Каабадан да ыйык болсо, анда ошол өмүрдү коргоо эмне үчүн көбүнчө адамдардын ырайымына, саясатчылардын чечимине жана мамлекеттердин кызыкчылыгына көз каранды болуп калат? Мына ушул суроо жөнүндө ойлонууга арзыйт. Молдолордун дагы бир даяр жообу бар. Сага эмне керек эмес, эмне пайда, эмне зыян экенин бир Аллах билет. Сен ашыкча суроо бербе, буйрукту аткар. Көп суроо берүү ыймандан ажыратуучу күнөө. Анда дагы бир суроо жаралат. Эгер адамга эмне пайдалуу, эмне зыян экенин түшүнүү үчүн акыл берилген болсо, анда эмне үчүн ошол акылды колдонуп суроо бергенден адам коркушу керек? Эгер суроо берүү ишенимди алтыратса, ыймандан ажыратса, анда маселе суроодобу же жооптобу? Кыргыздардын салттуу дүйнө таанымында адам табиятты байкап, турмуштан сабак алып, өз акылы менен жыйынтык чыгарууга тийиш болгон. Жаратылыш мыйзамдарын түшүнүү үчүн
сөзсүз түрдө пайгамбар же дин кызматчынын ортомчулугу керек деп эсептелген эмес. Кыргыз үчүн тоо, суу, асман, жер жөн гана айлана чөйрө эмес, дүйнө таануунун булагы болгон. Ошондуктан суроо мындай: эмне үчүн адамга акыл берилип туруп, ошол акылды колдонууга тыюу салынат? Эмне үчүн айрым диний түшүндүрмөлөрдө баш ийүү, суроо берүүдөн жогору коюлат? Баарын билген Аллах